Июнь-июль айы былтыркыга салыштырмалуу ысык болот. Жуманын башында өлкөнүн бардык аймактарында жаан жаабайт. Ал эми аягында абанын температурасы бир аз төмөндөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Ал эми июнь айынын жарымынан баштап күн катуу ысышы күтүлүүдө. Болжол менен күндүн табы 37-ден 40 градуска чейин көтөрүлөт. 7-июньдан баштап температуралардын кайрадан жогорулашын күтүп, 24-29 градус жылуулуктан кайрадан эле кийинки күндөрү 35 градуска чейин жылуу температуралар күтүлүүдө. Орточо алганда июнь айына күтүлгөн аба ырайы боюнча буга чейин берилген алдын ала болжолдоодо температуралардын орточо суткалык, орточо айлык температурасы нормадан 1 градуска жогору болушу күтүлгөн. Бул Чүй Талас облустарында, ошондой эле Ош Жалал Абад, Баткен облустарында, Скөл Нарын облустарында жана кээ бир тоолуу райондордо нормага жакын болушу күтүлөт деп берилген. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, быйылкы жай мезгили өткөн жылга салыштырмалуу бир канча градуска жогору болуп, жаан-чачын нормадан аз болору күтүлүүдө. Мындай аба ырайы өз кезегинде айыл чарба иштерине терс таасирин тийгизиши ыктымал. Бул жаан-чачындын аз жаашы, негизинен ысык болушу дагы бул дыйканчылыкка ошол малба өзүнүн бир аз зыянын тийгизиши мүмкүн. Бул жаан-чачын азыр ошол негизи эле июнь айында аз эле күтүлүп жатат. Көлөмгө нормага дагы жетпей калышы ыктымалы бар. Бирок жайкы мезгилде бул конвективдик өткөн өтүп турушу ыктымалы бар. Бул күндүзгү сааттарда кечке мал ошол күн ысыгандын кесепетинен жана биз тоолуу аймак болгондуктан ошол тоолуу райондордо, кээ бир райондордо жаан-чачындар бул кыска мөөнөттө өткөн өтүшү күтүлөт. Ал эми айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги жазгы талаа иштери дагы деле болсо соңуна чыга электигин айтат. Айдап себүү жумуштарынын кечеңдешине бир четинен күйүүчү майлоочу майлардын баасынын кымбаттоосу себеп болсо, экинчи жагынан туруксуз аба ырайы дагы кедергисин тийгизген. Министрлик азыркы тапта суугат иштери боюнча көйгөйлөр чечилип жаткандыгын билдирип, жай мезгилинде бул багытта маселе жаралбай тургандыгын кошумчалады. Кыргыз гидромет айтты, жылдагыдан 1 градуска жогору болот деп. Именно июнь айынын аба ырайы орто көрсөткүчтөн 1 градуска жогору болот деп. Албетте бул сууну көбүрөөк талап кылат. Буга да эми ирригациялык объекттерди оңдоп түзөө иштери азыркы учурда толук аяктаган. Багы ички чарбалык маанидеги гана тазалоо иштери, баягы ассоциация, суу пайдалануучулар ассоциацияларынын карамагында баягы арык каналдар, суу объекттери баягы оңдоо, тазалоо иштери жүрүп атат десек болот да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги июнь, июль, август айларында күн катуу ысып турган маалда кооптуу жүк ташыган ири унаанын айдоочулары өзгөчө сак болушу керек деп эскертти. Жолго чыккан машиненин ичинде сөзсүз керектүү дары-дармек болушу шарт. Өзүн начар сезе баштаган айдоочу токтоп, эс алгандан кийин гана сапарын улантканы жакшы. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.